Саламатсыздарбы, урматтуу окурмандар, ата-энелер жана биздин кичинекей достор. Лейлек районуна караштуу Бурхан Набиев атындагы орто мектебинин маалыматтык китепкана тармагынын балдар бөлүмүнө USAID уюму тарабынан уюштурулган окуу керемет долбоорунан келген китептердин бет ачары менен сиздерди тааныштыра кетели. По слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ходить восток и юг, рисовать квадрат и круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Алимбекова Аделина Бурхан Набиев атындагы орто мектебинин 3-В классынын окуучусумун. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү досторум, кандайсыңар? Мен биздин китепканадагы Майпам Мамалак деген жомокту алып, аны окуп чыктым. Майпам Мамалак акылдуу, ыймандуу, жоопкерчиликтүү болуптур. Майпам Мамалак ар дайым өзүнө аптечканы алып алат. Себеби ал адамдарга жардам берет. Майпам Мамалак мага тазалыкты сактоону үйрөтөт. Достор, силер да китепканадан көп жомокторду алып окугула. Акылдуу болосуңар. Мага окуу керемет долбоорунун китептери аябай жакты. Мен энди чоң китептерди алып окуйм. Саламатта калгыла, менин сүйүктүү досторум. Китепте сөйөктөр жөнүндө бар экен. Кичинелерде 300га жакын сөйөк бар. Ал эми чоңдордо болсо 206 сөйөк бар. Спорт менен машыгуу сөйөктөргө абдан пайдалуу. Кээ бир адамдар кулап түшсө жана сүзүшүп кетишет. Көбүнчө эле колунун путун сындырып алышат. Анын үчүн башка кишилер путка тизе кап, чыканак кап жана мели сыяктуу коргоочу кийимдерди кийип алуу керек. Достор, бул китепти сөзсүз окугула, абдан кызыктуу экен. Саламатсыңарбы достор, мен ушул Кагазычак деген китепти окуп бүттүм. Бул китептеги окуяда мыйзам дүйнөсүндөгү жашоочулар тууралуу болот. Бул жерде Урттун кетеби жана Хиптин токойдо жоголгону тууралуу болот. Силер дагы ушундай кызыктуу китептерди окууңарга сунуштайм. Мага бул китеп аябай жакты. Капуста канча? 6 коен чогулуп тамак жемей болушту. Капуста таап 2ден дал ортого коюшту. Кана балдар ким табат? Капуста канча ким саңайт? Канча капуста болуптур ошондо? Коянды экөөдө. 12 капуста болуптур. Канча чымчык дегенди окуйбуз. Канча чымчык? Электрдин зымына 2 чымчык конду. Дагы келип 5-өсү 7 чымчык болду. Учуп кетти экөөсү. Бошоп
Bosop kaldı ordu. Kança çimçik gerek. Yüzüş üçün ondu. Deydi. Ошондо канча чымчык керек экен? 2 чымчык учуп кетиптир. Канча калды? 5 kaldı. 10 болуш үчүн канча чымчык керек? Daha 5 koş gerek. 5ке 5. 5'te 5 10. Ой, азаматсың. Саламатсыңарбы достор, мен Карандаш деген китепти окуп бүттүм. Ал жерде карандаш кантип пайда болгонун жана кантип жасалышы жөнүндө баяндалат. Мен Мусабаев Алаберди Бурханабиев атындагы орто мектебинин окуучусумун, 2-Б класс. Мен керемет окуу долбоорунун көптөгөн китептерин окудум. Анын ичине мага Рики жана Ани жакты. Алар достош болуптур. Андан кийин алар достошуп калышыптыр. Андан кийин ойноп достошуп ынтымактуу болуп жүрүшүптүр. Мен керемет окуу долбоорунан көптөгөн китептерини дагы окуйм. Саламатсыздарбы мугалимдер жана менин досторум. Мен окуу керемет долбоорунан айланабыздагы майда жандыктар китебин окудум. Мен сиздерге бүгүн менин ок кумурска жөнүндө айтып берейин. Бүгүн жүндүү ири жөргөмүш кебетеси коркунучтуу 8 көзү бар. Бүгүн терең ийинде жашайт. Ал уусун чачып, курт кумурскаларды шал кылып анан кармайт. Адамдарды бөйөндүн уусу орутат. Бирок анча кооптуу эмес. Ок кумурска Түндүк Американын тропикалык токойлорунда мекендейт. Ал чакканда ок менен жарадар кылган сымал денени оорутат дешет. Ошондуктан ал ок кумурска деп аталып калды. Чаккандан кийин бир күн бою оорутат. Ок кумурсканын чакканы сары арынын чакканынан 30 эсе күчтүү. Мен Дарбиш Мадина Бурханабиев атындагы орто мектебинин 4-А классында окуймун. Билбегенди билгизген, мээге сезим киргизген, ак булуттун үстүндө айга жакын жүргүзгөн. Китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Көпөлөк канча жашайт? Көпөлөк абдан кооз. Ал өзүнүн көркү менен көздү суктандырат. Көпөлөктүн жыт билүү сезими күчтүү. Антеннага окшогон муруттары менен ал бал жыттуу гүлдөрдүн ширесин дароо эле таап алат. Тамактын даамын ботунун учтары менен татат. Даамды адамга караганда 200 эсе жакшы сезет. Көпөлөктүн монар, кардинал жана лимоница деген түрлөрү бар. Мындан сырткары келген көпөлөктөр да кездешет. Эң кызыгы, алар сапар учурунда таапта курукташпайт экен. Көпөлөк 1 же 2 күн жашайт деп айтышат. Дагы көпөлөктүн көлөмү канчалык чоң болсо, ошончо көп жашайт деп да айтышат. Көпөлөктүн жашоосунда бир нече баскычтар болот. Ыргачы көпөлөк жумуртка тууйт. Бул биринчи баскыч. Жумурткадан көпөлөк куртка айланат. Бул экинчи баскыч. Көпөлөк курттан куурчакчага айланат. Бул үчүнчү баскыч. Куурчакчанан көпөлөк учуп чыгат. Бул 4-чү баскыч. Мен бош убактымда кызыктуу китептерди окуп турам.
Бүгүн Көпөлөк канча жашайт деген китепти окудум. Көпөлөктөр тууралуу эң жакшы билип алдым. Саламатсыңар менин сүйүктүү досторум. Балдар, мен окуу керемет долбоорунун Алымбектин Балтеги деген китепти алдым. Мынакей, көргүлө. Ушул китепти ачып, мен силерге окуп беремин. Оюн карак алынбай, үйдөн безет табылбай, бирок тамак ичерде кирип келет жаңылбай. Эртели кеч жарышып, Балтек менен жаны бир. Айткан сөзгө түшүнгөн, ит кылам дейт аны бир. Кошо ээрчитип Балтегин тиштет чүйдөй түлкүнү, эдиреңдеп мектепке жөнөп калды бир күнү. Шайдоот басып баратты шайыр үнүн чыгарып, Балтегине портфелин көтөрткөнгө кубанып. Оюнга тойбогон алынбай болуптур, тамак ичерде жаңылбай кирип келиптир. Эрте кеч жарышып ойношуптур. Айткан сөзгө түшүнүптүр. Ит кыламын деп аны Балтегине ээрчитип алып, мектепке жөнөптүр. Балтегине портфелин көтөргүзүп кубаныптыр. Көрдүңөрбү балдар? Демек биз Алымбектей оюнкарак болбой, көп ойнобой, ата-апаларыбыздын айтканын кылып, китептерди окушубуз керек. Ар бир китептин өзүнчө тарбиялык максаты бар. Ошондуктан силерге сунуштарым. Китепканада бизге көптөгөн китептер бар. Ошолорду алып окугула.